Суроо көңүл бургула, мен Күзет Кабылбан суроосун окуймун. Даниэль Дефо. Уккансыздарбы бул боюнча? Даниэль Дефонун Робинзон Крузо чыгармасы бар. Мына ошол чыгармасында бул сөз 1 жана 5 бөлүмдөргө чейин 99 жолу кайталанган. Bir söz. 5-21 bölümdöründe bul söz bir da jolu uçurabайды. Al эми 21 bölümden çıgarmanın soňuna çeyin 169 jolu кезигет. Суроо урматтуу билермандар. Робинзон Крузо чыгармасында колдонулган кайсы söz жөнүндө сөз болуп жатат? Кет убакыт. Robinson деген сөз да. Өзү да, же мен деген сөз, же Robinson деген сөз. Бүгүн деп бүгүн деп башталгычында жардам деп жардам күткөн бир сөзбү. Кийин баягы кайталанбай калып атты деген бул баягы Жумабайга кезигет го. Аны тапкандан кийин ошол сөз жоголуп атат да. Балким жардам, балким мен жалгызмын, дагы эле жалгызмын. Жардам күтүп атам дегендей бир маани. Биринчи менен 5-ге чейин кайталанып табы? Биринчи менен 5-че чейин көп жолу кайталанып. Робинзон күндөлүк жазган, билесиңерби? Бүгүн 8 ноябрь, 18 ноябрь. Мен деген. Мен мынчанчы күнү дагы эле Жумабайды тапкандан кийин биз Жумабай экөөбүз. Жок, Robinson деген сөз болушу мүмкүн. Ага чейин мындай немеси мен ал чыгарманы киносунда көргөм. Башта бирөөлөр кайрылат дагы турабы? Robinson деп кайрылган жерлер мындай барбы жокпу? Жок, ал бул аралда өзү жалгыз калып кеткен да. Жок, башында эле ошентип башталган. Башында эле бир кемеден түшүп калып кеткен. Мен Жумабайды тапкандан кийин биз деген болду. Мен деген сөз же 30 секунд алып токтотобуз. Убакыт аяктады. Сау мырза. Урматтуу алып баруучу Илгиз жооп берет. Илгиз мырза. Бул Робинзон Крузо ошол аралда өзү жалгыз калып кеткенде ошол деңизден кеменин калдыктарын, ар кандай нерсени алып чыгып өзүнө ыңгайлуу шарт курат. Ошол эле катарда бул өзүнө күндөлүк жазып барат. Мен жардам күтүүдөмүн, мен аралда өзүм жашап жатам дегендей мааниде. Андан кийин бул ошол чыгарманын жүрүшүндө Жумабайга кезигет. Жумабайга кезиккенден кийин бул ары жагына, күндөлүктүн ары жагына биз момдай же болбосо биз дыйканчылык кылып жатабыз деген бир мааниде болсо керек. Мен анан биз деген сөз. Мен деген сөз. Сиз мага азыр эки вариант айтып жатасыз. Мен бир эле сөз. Акырында мен коштошуп атам. Мен Робинзон деген сөз. Түшүнүктүү. Жекелик мааниде. Мен жооп калгам. Көңүл бургула, мен туура жоопту окуймун. Робинзон Крузо 1 bölümden 5 bölümdörde чыгармада. Бул эл менен коом менен аралашып жүргөн учуру. 5 bölümden 21 bölümгө чейин бул аралдагы учуру. Анан 21 bölümden чыгарманын соңуна чейин кайра эл менен кезигишет. Ал эми 1 bölümдүн 5 bölümгө чейин колдонулуп, кайра ортодо колдонулбай, кайра соңунда колдонулган сөз бул биз деген сөзү болчу. Анткени ал чыгарманын ортосунда ал аралда жалгыз жүргөн учуру болчу. Ал эми чыгарманын башында жана аягында ал элдер менен кезигип жүргөн. Ошондон ал сөзүндө биз деген сөздөрдү колдонгон. Ал эми аралга түшкөндөн кийин ал жалгыз. Ал эч качан биз деген сөздү колдоно албайт. Ал сиз айткан мен деген сөздү колдонгон. Илгиз мырза адашып калдыңыз. Кийичине.